Assalamu alaikum. Күтүн ысыгында балдарыңыздар үйдөн чыкпастан эле окуу жайга тапшырып койсоңуздар болот. Анда төмөнкү приложение менен эле үйүңүздөрдөн чыкпай онлайн окууга тапшырып коюңуздар. Сиздер каалаган университетиңиздерге, Кыргызстандагы каалаган университетиңиздерге үйдөн чыкпастан тапшырып койсоңуздар болот. Телефонуңуздардан Google'га киресиздер. Google'дан 2020 EasyGov кейжини терип алып, абитуриент деген жерден, мына жерден кыргызча, орусчага өзгөртүп алсаңыздар болот. Вузду тандайсыздар. Вузга кирип туруп, мына регистрация дегенди басасыздар. Мына инструкциясыны бир сыйра окуп чыгып, анан регистрацияга киребиз. Регистрацияга гражданство Кыргызстан бардыгын паспорт боюнча толтуруп чыгасыздар. Мына жерде email өзүңүздөр бир унутпай турган паролду терип алып, анан сиздердин emailыңыздарга код келет. Ошол код аркылуу выход деген, кирүү деген жерге сертификаттын номерин жазып, паролду жазсаңыздар войти болуп кирет. Google'га кирип, кайрадан эле ошол келген кодду алып, биз сертификаттын номерин жазабыз. Анан өзүңүздөр ошол почтаңызга келген кодду жазып, войти деп кирип аласыздар. Мына жерде сиздердин сертификатыңыздардын балдары көрүнөт. Анан ушул жерден ваучерди тандап бюджетке тапшырып алсаңыздар болот. Бүгүн биринчи туру башталды. Эгерде кимдерге ушул онлайн тапшыруудан кыйналып жаткан болсо, лайк басып, комментарий калтырып койсоңуздар, мен сиздерге жардам берем. Регистрациядан кыйналып аткан болсоңуздар, сиздерге пароль келбей жаткан болсо, анда бүгүндөн калбай, бүгүн биринчи туру башталды, биринчи, экинчи туру. Комментарийге жаза кетиңиздер, мен сиздерге оертini кантип университеттерге тапшыруу боюнча жардам беремин.